بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. الله تعالى مقتولر болсын. Бүгін Құдайым бұйырса Allah'ın қалаусы менен ошол наху китептерди окууга киришебиз. Ошонун биринчи биздин китебибиз Hidayatul Nahwu китебинен баштайбыз, Кудайым буйрса. Бул Hidayatul Nahwu китеби негизи азыркы учурда Орто Азияда да окулуп жаткан китептерден. Ошол мурда ошол Индия, Пакистан жакта негизи ошол медреселерде окулуп, ошол китептерге катуу көңүл бурулуп, ошо ихтимам кылынып, бул китептерге ошол жакта кээ бир хашиялар, шархтар ошондой жазылып келген. Негизи бизде дагы кээ бир жерлерде окулуп, андай жалпы болуп кетпеген. Негизи азыркы учурда негизи жалпы болуп кетти бул китептер. Көптөгөн медреселерде ошол мукаррар болуп, ошол манхажына кирип бул китеп окулуп жатат. Негизи бул китеп дагы бизден азыркы ошол Каирдеги азыр бизден окуу жайыбызда дагы азыр мукаррар болуп жатат ошол китеп. Ошол китеп негизи дагы бизде ошол белгилүү болгон Кафия китеби. Кафия китеби ошо Орто Азияда Кафияны өтө катуу окулган, негизи жатталып, ошол китеп түшүнүп, ошол Ибн Хажиб рахимахуллахтын ошол китепке бир мукаддима сыяктуу болот бул китеп. Яни Hidayatul Nahwu, Hidayatul Nahwu биринчи тепчик бул. Hidayatul Nahwуну окугандан кийин ошол Кафияны түшүнүшкө бизге жол ачылат, эшик ачылат негизи. Hidayatul Nahwуну окуй турган болсок, бул тартип ошондой. Биринчи Hidayatul Nahwu окугандан кийин Кафия окуш керек. Себеби биринчи Кафияны окуй турган болсо, анда дагы болот, бирок кыйынчылыктар болот талабага. Кыйынчылыктар болот, түшүнүш болот. Бир жол эмес, 2-3 жол окушка туура келет. Кафияны бая хаккал фахм болуштугу үчүн, аны чыныгы түшүнүштүгү үчүн Кафияны азмазаны көрөк, бир жолу, 2 жолу же болсо көптөгөн шарттары кыйынчылык болушу мүмкүн. Себеби бул Кафия анын Ибн Хажиб рахимахуллах жазылганы да көп жыл болду. Бул 1000 жыл болду ал китепке дагы негизи жазылганы. Ошондуктан бул андан кийин черек жазылган. Бирок ошол бул китептагы ошол Кафиянын манхажында жазылган. Кафиянын жолунда ошол Кафия бүт элге макул болуп медреселерде окулуп жаткандыгын көрүп, бул киши дагы ошол Кафиянын тартибинде китеп жазсам деп өзү негизи башка тартиптерде жазса болот эле. Мүмкүн ал Кафиянын тартибинен да жакшыраак тартип кылып жазыш мүмкүн эле бул киши. Бирок өзү студенттерге баягы адат болуп калган тартипти студенттер ошол үйрөнүп калган тартипке карап жаза берген бул дагы. Негизи алардын тартибин бузуп койсок, баягы бул китеп макул болбой калабы экен деген максатта, ниетте бул киши кийин ошол Кафиянын тартибини карманып, ошол тартипте кийин жазылган бул китепте. Бул ошол Кафияны ибараларыны биз ошол Кафиянын жолунга, ошонун услубуда кылып жазылган. Кайсы жерде эгер биринчи марфуат болсо бул дагы марфуат, мансубат болсо бул дагы мансубат, мажрурат, ошол биринчи муарабат, кийин мабниятты сүйлөп, ошол таксимде, ошол мабхастар, ошол маселелер жөнүндө сүйлөнөт. Болгону жеңил ибара менен, ибарасы жеңил болот, сөздөрү жеңил, көбүрөөк мисалдар берип, ошондой кылып негизи түшүндүрөт. Ошондуктан бул бир мукаддима сыяктуу болот Кафия китебибиздин. Биринчи буну иншалла Кудайым буйрса бул китепти баштап, буну бүтүрсөк, иншалла бизге Кафияга жол ачылат. Андан кийин Кафия китебибизди баштайбыз Кудайым буйрса. Кийин андан кийин Кафиядан кийин шарх мулланы окуш керек. Ошондой тартипте кетилет. Биринчи Hidayatul Nahwu, андан кийин Кафия, андан кийин мулла жами болуп негизи тартипте кетилет. Негизи бул китеп Hidayatul Nahwu китеби мусанниф рахимахуллах бунун нисбаты, бул ким жазган десек, бул мусанниф рахимахуллах белгисиз болгон. Бул азыркы Hidayatul Nahwu китеби. Бирок ошол мусаннифтин биз белгисиз болуштугу, бул китепти жазган адам ким экендиги белгисиз болгондугу, бул китептин баягы анын кадырын түшүрүп койбойт, же болбосо бул жаш китеп эместигин билдирбейт. Негизи бул китеп азыркыдай башка көптөгөн мухтасар, ошол наху илмиде жазылган көптөгөн мухтасар китептерден караганда көп нерсени камтыган, көп пайдалуу нерселерди өз ичине алган. Ошондуктан баягы зыян тийгизбейт ал. Яни бул китеп баягы мусаннифи белгисиз болгондугу
Бул китепке зыян тийгизбейт, балким бул китепти канча адам окуса, ошончо сооп мусанниф рахимахуллахка жетип турат. Бирок ушул нисбат бир канча алымдарга берилген. Ушул китепти ким жазган десе, бир канча алымдар бу алым жазса керек деп негизи ошо нисбат берилген. Ошол эки нисбат, эң өтө машхур болгон эки нисбат бар бул китепте. Биринчи эле нисбат Абу Хайян ал-Гирнати ал-Андалуси сахибу Бахрул Мухит фи тафсир. Абу Хайян ал-Гирнати деген алым. Бул чоң ошол наху илмиде чоң алымдардан болгон. Ошол сахибул Бахрул Мухит деген тафсир жазган. Ошол менен машхур, негизи ошол кишиге нисбат берилгендер бар, бирок бул нисбатты дагы алымдар заифке чыгарат. Негизи себеби ал кишинин өмүр баянында, таржымалыда бул китеп бул азыркы хидаяттын наху келбегендиги жана башка бир канча себептер болгондугу бул китептин да ал кишиге нисбат бериштигинде бир даифтик болот. Экинчи нисбат Абу Хайян, бул кишинин дагы аты Абу Хайян, Сираджиддин Усман ал-Жишти деген киши. Түшүнүктүү? Ан-Низами деген киши бул негизи ошол 758-хижриде кайтыш болгон алымдардан. Бул киши дагы ошол азыр Абу Хайян Гирнатийдин замандашы болгон. Экөө бир доордо жашаган, бирок экөөсү дагы чоң нахви алымдар, ошол эки кишине нисбат берилет көбүрөөгү. Бул жакта көбүрөөк ошол Абу Хайян Сираджиддин Усман ал-Жиштиге көбүрөөк нисбат бергендер дагы бар негизи. Бирок бул жерде азыр айтканыбыздай бул китептин мусанниф рахимахуллах кандай бул китептин кадырын түшүрүп койбойт болгону ал кишиге сооп жетип тура берет. Иншалла ким болсо дагы бул матинди жазган киши Аллах Таала ал кишинин жаткан жайын жайлуу кылсын иншалла. Бисмиллахир рахманир рахим. Матинди баштайбыз. Алхамдулиллахи rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musannif rahimahullah birinchi ошол Qur'oni Karimga iqtidaан, ошол Qur'oni Karimden tabarrukan, tayammunan Bismillahir Rahmanir Rahim менен баштады. Себеби Qur'oni Karim Bismillah менен башталган. Ошондуктан бул киши дагы матин, яни ошол мусанниф рахималлах Bismillah менен баштады. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кылган фи'лан жана кавлан болгон пайгамбарыбызга ээрчиди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир ишинде Bismillah менен баштаган, жана сөзү менен дагы ар бир улуу иш Bismillah менен башталбасы аягы кесик болуп калат, берекесиз болуп калат деген хадис бар. Ошол хадис менен мусанниф рахималлах Bismillah менен баштады. Bismillahir Rahmanir Rahim деп. Бул жерде эми ушул бисмиллага азмас токтой турган болсок, Bismillahir Rahmanir Rahim дегенде алба лил исти'ана бул. Яни би исти'анати исмиллахи усаннифу ав актубу деген. Исти'ана экен. Бул банын мааниси исти'ана экен. Алладан жардам талап кылуу. Алланын жардамы менен баштаймын бул китепти деген маанida. Бул азыркы harf jar jana ba harf jar болгондугу үчүн ba harf jar bunun ism majruru болот. Jar majrur mutaallaq болот. Өзү mutaalliq mutaallaqı болот дедик. Бул mutaallaq болгондо бул фелге mutaallaq болушу мүмкүн, же фелге окшош исм файл исм мафулга mutaallaq болушу мүмкүн, же фелдин маанисидеги болгон бир исимге байланышат бул негизи. Бирок ошол байланышканда да mutaallaq же ачык келет фелдер, же болбосом жашырын келиш мүмкүн, мукаддар болуп келиш мүмкүн. Яни махзуф болот же мазкур болот деп. Негиз жана ар бирөөсү бул ошол мутааллак болуп жаткан бир фел же шибх фел же фелдин маанисидеги болгон мутааллак болуп жаткан исимдер же фелдер же ошол бисмилладан алдын келиш мүмкүн, же бисмилладан кийин келиш мүмкүн. Бисмиллахир рахманир рахим. Усаннифу бисмиллахир рахманир рахим деп. Бул эки алдында келиш мүмкүн. Бирок ошол афзалы артында келгени жакшы экен. Себеби касырды берет экен дедик. Яни бисмиллахир рахманир рахим усанниф. Алланы аты менен гана баштаймын. Башкасынын аты менен баштабайм. Яни Алланы аты менен гана баштаймын деген маани чыккандыгы үчүн бул жерде касыр. Ошол касыр дегени ошол Алланын атыга чектөө, яни баштоону Алланын атыга чектөө болуп калат. Ошондуктан бул жерде бисмиллахир рахманир рахим, яни мээримдүү жана райымдуу Алланын аты менен гана баштаймын деген маани чыгат. Бисмиллахир рахманир рахимде.
Жана бул жерде бисмиллах дегенде лафзул жалала. Аллах бул ваджибул вujud болгон. Заттын аты болуп жатат. Ар-Рахман сифатун мадихатун лиллах. Ар-Рахман бул Аллах таала мактап жаткан бир сифат. Анын мааниси ал-мухсину лил-му'минина вал-кафирина каффатан. Му'миндарга дагы, кафирларга да жакшылык кылуучу Рахман деген. Аллах таала Рахман зат дегенде му'миндарга дагы, кафирларга дагы өзүнүн жакшылыгын төгөт. Ал жаратуу менен кафирди дагы жаратты, му'минди дагы жаратты. Кафирга да рызык берип жатат, му'минга да рызык берип жатат. Жана башка бул дүйнөдө көптөгөн неаматтарды экөөсүнө тең берип турат деген. Ар-Рахим жана бул Рахмандан кийинки сифат болуп жатат. Анын мааниси ал-мухсину лил-му'минина хассатан. Бул му'миндарга, өзгөчө му'миндарга гана жардам берет экен Аллах таала. Му'миндарга гана жакшылык кылат экен. Бул ушу жаннаттагы неаматтар болот. Яни ахиреттеги неаматтар болот. Яни жаннат неаматы, Аллах тааланы көрүү неаматы жана ахиреттеги башка бир неаматтар болот. Ошого хас болот экен Рахим. Райымдуу дегенде ушу му'миндарга райым кылат. Ошондуктан бул жерде баягы Рахман деген сифат биринчи келтирилди. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде себеби Рахман дегенде бул шумул көптөгөн, яни кафирларды да, му'миндарды да камтыгандыгы үчүн биринчи Рахман, кийин Рахимди келтирди. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамд яни мактоо лиллахи раббил аламин, аламдардын Раббысы, малики болгон, жаратуучусу болгон, тарбият кылуучусу болгон Аллах таалага мактоолор болсун. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бул жерде алхамд дегенде мактоо. Өз инсан ас-санау алал фи'лил jamil al-ikhtiyari бул. Хамдтын лугаттагы мааниси ошол. Ал-фи'лил jamil al-ikhtiyari ala jihati at-ta'zim wa at-tabjil. Яни инсан ошол бир жакшы фи'илге мактоо айтуу. Бирок өзүнүн ихтияры менен, адам өзүнүн ихтияры менен ошол Аллахны улуктап айткан мактоосу, ал бир неамат болсун же неамат болбосун, Аллах таала мактоолор болсун деген мактоо айтылып жатат. Бул жерде Рабб дегенде Рабби деп касра менен окуйбуз, Рабби деп. Жар менен себеби сифат болуп жатат. Лафзул жалалага сифат болду. Анын мааниси Малик деген маанда. Раббдын мааниси не экен? Малик же болсом мубаллиг илал камали шей'ан фа шей'ан. Яни ушундай камалга бир улуулукка жеткизүүчү, яни аз-аздан улуулукка жетелеп жеткизүүчү деген маанини билдирет экен. Ошондуктан аламдарды тарбият кылуучусу, аламдардын ээси болгон Аллах таалага мактоолор болсун. Вал акибату лил муттакин. Вал акибату лил муттакин. Бул жерде акибат яни жакшылыктар, таквалуулар үчүн дейт. Бул жумла i'tiraziyya болуп жатат. Бул атф болбойт, яни вал акибату лил муттакин ва харф атф алхамдусун атф болот экен деп айтпайбыз. Бул жумла i'tiraziyya болду. Ортодо ошол жакшылыктар таквалуулар үчүн болот деп айттык. Бирок бул жерде азыркы жумла i'tiraziyya болгондугу бир ишара болуп жатат. Бул таква ошол амалдардын ичинде эң негизги нерсе таква экендигин билдирип коеюн деп жатат мусаниф рахимахуллах. Бул жерде эмне келтирип кетти бул жерде? Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттакин dedi. Яни таква бул таква амалдардын ичинде эң негизги нерсени билдирейин деп билдирүүгө бир ишара болду дейт. Же болбосо ошол bir halakattan, bir kıyınçılıktan kutuluu bir gana takva menen bolot. Yani kıyamatta biz kutuluu jolubuz takva menen gana bolot dep bul jerde oşol jaka bir işara bolup jatat. Vel akibatu lil muttaqin. Vel akibatu lil muttaqin bul cümle i'tiraziyya boldu. والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. والصلاة واو حرف عطف bolot dagı معطوف على الحمد. Hamdın üstüne atıf bolup jatat. على رسوله جنا مبتدا على رسوله بول شبه جملة خبر بول جتت يعني الصلاة على رسوله بول الصلاة رحمة الله واستغفار الملائكة ودعاء المؤمنين بالخير. الله تعالى رحمة periştelerden istiğfarı, müminlerden жақшылық менен болгон дуасы Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun ve alihi jana anın üy bülösüne bolsun. Bul jerde ve al degeni peygamberimizin baya mu'min болгон üy bülösü.
Абдул Мутталиб жана Бани Хашимден болгон момун үй бүлөлөрүн айтылат, пайгамбарыбыздын ошо туугандары. Жана ушул бул жерде себеби андан максат себеби дуа макамы болуп жатат. Такыбалуулар десек дагы болот. Жалпы кыямат күнүгө чейин келе турган такыбалуу адамдар дагы кете берет. Себеби бул жерде ошол дуа макамында, ал-мурад бул жерде макамы дуа болуп жатат. Ал-атқия десек болот экен. Куллу тaqi десек да болот пайгамбарыбыздын. Чөнөктүү пайгамбарыбыздын үй бүлөсү. Яни пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын үй бүлөсү дагы алар да такыбалуулар да. Ошол ар бир такыбалуу десек ошонун ичине кирип кете берет негизи. Ушуларга салават жана салам болсун. Ва асхабихи жана пайгамбарыбыздын сахабаларына болсун. Бул асхаб жам'у сахбин же сахибин же ау сахибдин жамы болуп жатат. Өзү сахаба дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолуккан, пайгамбарыбызга бар иман келтирип, бир аз-маз болсо да ошол пайгамбарыбыздын менен учурашып, жана мусулман болуп өлгөн адамды сахаба дейбиз. Ажмаин бул жерде таакид болуп жатат, сахабаларга таакид болуп жатат. Yani anın Peygamberimizin жалпы sahabalarına salavat jana salam olsun dedik. Бұл жерде жалпы sahabalarına degende ravafizlerge de rat болып жатат. Peygamberimizдің hiç bir sahabaсын ажыратпайт екенбіз салават жана салам айтууда. Бардық sahabalарын сүйөт екенбіз. Peygamberimizдің үй бүлөсүнү жакшы көрүп, кейбір sahabalарды жаман көрүп, андай кылып ажыратпайт екенбіз. Бардық sahabalar birдей урмат кылабыз, аларды сыйлайбыз. Ошондуктан бардык сахабаларга салам жана салаваттар болсун дедик. Фахаза амма ба'ду. Ушундан кийин амма ба'д. Бул амма ба'ду бул зарф заман болуп жатат негизи. Амма ба'ду. Quti'a anil izafa. İzafadan kesildi böyle. Amma ba'dal hamdalati vel basma amma ba'dal basmalati vel hamdalati vet tasliye degan. Yani hamd bismillah jana hamd jana salavattan keyin degan bir so'zni bildi. Amma ba'du degan bu izofadan kesilib yotayotgani. Izofada al yerda basmala, hamdala, tasliya degan muzof ilay bor. O'shular o'shundan kesilib bu yerda o'shundan mabniin ala dam bo'lib yotadi, dammaga mabni bo'lib qoldi. Bu şart bo'lib жатат, amma harf şart bo'ldi negisi. Harf şart bo'lib жатат. O'zi bunun asli mahma yakun min shay'in degan ma'noda. Mahma yakun min shay. Ba'da al-basmalati wal hamdati wa at-tasliya degan. Hamd jana yani bismillah hamd tasliyadan keyin qanday bo'lsin degan ma'no chiqariladi. Tushunibdi? Keyin o'sha negizga maqsadga kirishilib yotadi. Fa hada bu yerda fa o'sha ammaniga javobuna kirgan fa bo'lib yotadi. Şartın cevabıga kelip жатқан fa болып жатат негизи. Fahada mukhtasarun madbutun. Mukhtasarun. Yani hada mukhtasar. Бұл kitap азыркы биздин китабыбыз, окуп жаткан китабыбыз. Hadal kitab alladhi sannafahu kitabun mukhtasar. Бұл азыркы musannif rahimahullah жазган китап mukhtasar китап экен. Kıska kitap ekan. Yani muhtasar degan qalilul lafzi, kathirul ma'na. Qalilul lafz, kathirul ma'na. Lafzda az ekan, jana ma'nilari ko'p bo'lgan. O'zi muhtasar degan shunday. Qisqa qiluv muhtasar degan o'zi lafzlar az bo'ladi, biroq ko'p ma'nini bergan bo'lsa, muhtasar deyiladi. Biroq muhtasar ana ortidan sifat kelib жатат muhtasardan. Mazbutun dedi. Bul mazbutun dedi, mahfuzun degan ma'noda. Mahfuz. Yani saqtalingan bo'ladi. Emneden anil hashfi ve ziyada. Aşıqcha bo'lgan, kerakmas bo'lgan narsalardan saqtalgan bu kitap. Yani muhtasar, bu muhtasar kitap degende dagı hozir biz aytdik, muhtasar bu qisqartirilgan degende dagı bin nisbati ila shay'in akhar da bu. Кейде misal бұл қысқартырылған десек дағы бірақ башқа нәрсеге нисбатан болады. Бұға қарағанда бұл қысқа. Бұға қарағанда бұл қысқа деп, ошондуктан эми азыр мухтасар дегенде өзү анын ичинде ашыкча нерсе болбостук керек. Мухтасар болгондон кийин анын ичинде ашыкча нерсе болбостук керек деп. Себеби мазбутун деп сыпат келди да. Бул мухтасар мазбутун. Бул жерде кейде азыркы учурда мазбут дегенде мушаккал деген маанидагы берет аны.
шакил коюлган, эрап аракеттери коюлган деген мааниде эмес. Бул жерде эмне экен? Яни махфузун деген мааниде. Яни ашыкча болгон. Бул мухтасарга бизге хашу зияда деген жана баягы керексиз болгон нерселерден сакталынган дегенде кээде аны айтпасак да боло турган нерселер болуп калат. Мисал, бул жерде хашу деп зияда өз негиз балагы илминде келет. Баягы хашу дегенде бир белгилүү зияда болгон нерсени айтылат. Ушул сөз зияда экен deyiliş мүмкүн. Ошону хашу дейилет. Зияда деген нерсе ошол зияда белгисиз болгон. Ушунун ичинде бир ашыкча сөз турат, бирок кайсынын билинбесе, анда зияда дейилет. Бирок мо сөз ашыкча экен десе, анда хашу болот. Түшүнүктүү? Ошондой болуп, ошондой нерселерден сактанган. Бул мухтасар китебибиз мазбутун, яни махфузун анил хашви ва зияда фи нахви, яни фи илми нахви, наху илминде. Түшүнүктүү? Наху илминде бул ошол мухтасарга зарф болуп жатат, яни хада мухтасарун фи илми нахви дейт. Наху илмидеги бул мухтасар китеп экен. Жамаату фихи мухиммати нахви аля тартибил кафияти. Бул дагы сыпат болуп жатат, яни азыркы мухтасарга сыпат экен. Жамаату деген фейлибиз дагы сыпат экен, жумла фи'лия. Ошол китептин сыпаты болуп жатат. Яни жамаату фихи, бушул мухтасарда фихи, яни фи хадихил мухтасар çoğulttum, emneni çoğulttum? Muhimmatin nahvi. Nahudagi muhim nerseler, nahu ilmindagi zaril bolgan, kerektүү bolgan nerselerdi çoğulttum. Yani nahu ilmindagi kerektүү bolgan nerseler çoğultulgan muhtasar kitap ekan bu. Biroq uşul jerde muhimmat degende öz har bir ilim iki nerseden turat. Yani muqaddimadan jana masaildan turat. Muhimmat degende ekönü de kamtıydı. Yani nahu ilminin muhimmatlari degende hazır muqaddiması bolsun, nahu ilmiga kirişүү bolsun, nahu ilminin maqasitlari bolsun, ökösünü de kamtıydı. Muhimmat dep ошондуктан ökösünü de kamtıgan söz aytıp koydu da bul jerde. Yani bul jerde masail dep de aytpady, ошондуктан ökösünü de kamtıydı eken. Anın maqasitlarındagı muqaddimasında kamtıydı eken. Ala tertibil kafiye deydi. Kafiye kitabı İbn Hacib rahimahullah'tın Kafiye kitabı var. Oşol Kafiye kitabının tertibinde deydi. Yani bu kitapta çoğulttum Kafiyenin tertibine jarasha deydi. Kafiyenin tertibi qanday bolsa, meseleleri qanday bolsa, aqsamdары qanday bolsa, yani oşondoy qılıp çoğulttum deydi. Mubawwiban ve mufassilan. Mubawwiban ve mufassilan bu ökösüdagi hal bolup jatat. Mubawwiban desek, kasra menen aytsak, mubawwib deb kasra menen ayta turgan bolsak, al jama'tu da faildan hal bolat ekan. Jama'tu mubawwiban ala tartibil kafiye. Tushunibdi? Yani eğer mubawwaban de fatha menen ayta turgan bolsak, fihi degan damirdan hal bolat. Yani jama'tu fihi bu muxtasar, yani bu çoğultulungan bolat. Oşol kafiyenin tertibinde çoğultulungan mubawwaban oşol kafiyenin bablarına, yani oşol bab kılıngan abalda o kafiyenin bablarına jarasha bab kılıngan dep oşol anda fihiden hal bolup jatat. Eğer mubawwiban desek, anda jama'tudagy faildan hal bolup jatat. Biroq uşul jerde bi'ibaratin vadiha deb da qo'shib ketdi musannif rahimahulloh. Bi'ibaratin vadiha bu da mutaalliq bo'ladi. O'sha jama'tu degan fe'limizga mutaalliq bo'ladi. Açık ibaralar bilen. Tertib, kafiyani tertibide desek, kafiyani tertibine qarab yazıldı bu kitapta. Kafiyani tertibinde yazılsan da kafiyaniga o'xshash ekan da. Dese yo'q, kafiyaga o'xshash, biroq bi'ibaratin vadiha deb. Kafiyaga qaraganda açık yazılgan, baya jengil sözler menen tushunukli qilib yozilgan kafiyaga salishtirmalı deb bitar. Şonduktan bi'ibaratin vadiha. İbara bu jerde o'zi ta'bir degani tafsir degan ma'noda. Yani hozirgi bi'ibaratin, yani bi tafsirin vadihin degan ma'noda, yani bayonda qiyin bo'lgan so'zlar bilan, jengil so'zlar bilan tushuntirdim deb bitar. Ma'a iradil amthilati fi jami'i masailiha. مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها.
Жана азыргы Рисаланын ушул же болбосо ушул мухтасар болгон китептин Hidayatul Nahwu китебинин маселелеринин бардыгында мисалдарды алып келүү менен дейт. Yani ар бир мисалда, ар бир маселеде баарына мисал алып келиптир. Түшүнүктүү? Бул азыркы сөзүбүз дагы өзү мисал дегени bir erejeni, kaydаны açıqtaş үчүн алып келинет. Bir siz ereje, kayda ayta турган болсоңуз, кайданы түшүндүрүштүк үчүн ал жерде сиз бир мисал алып келесиз. Мисал ар түрдүү болушу мүмкүн. Жөнөкөй өзүңүз ойлоп чыккан мисалыңыз болушу мүмкүн. Зайдун кайымын кошуш мисал, Зайдун мужтахидун деп айтышыңыз мүмкүн. Жана бул жерде шахид деген нерсе бар. Yani мисал бар, шахид бар. Шахид ошол эрежени бекемдештик үчүн айтылына турган нерсе. Бай ачыктап баян кылыштык үчүн эмес, бекемдештик үчүн болот. Ал мисалга караганда хасыраак болот ал. Жана бул жерде шахид же Курандан болот, шахид, шавахид деп келет кош. Курандан болот, же хадистен болот, же болбосо ошол арабтардын ба шиърлерден болот. Ишеничтүү бекем болгон шаирлердин шеърлерден болот, ошону шахид дейбиз. Мисал дегенде кайсыңыз болсо да боло берет. Yani мисал деген сиз ойлоп чыкканыңыз болсун. Түшүнүктүү? Эми азыргыдай мисал шахид мисалдыкка да өтө берет. Yani ар бир шахид мисал болот, бирок ар бир мисал шахид боло албайт. Түшүнүктүү? Бул жерде анын бардык маселелери дегенде бул ха замир жамии масаили ха деп өзү муаннас замир келтирилди, бирок бул жерде мухтасар дей турган болсо кандай маана чыгат бул жерде? Yani мухтасардын маселелери десек, мухтасар музаккар боло турган болсо десе, аны рисала тавилинде болот экен. Yani fi жамии масаилир рисала десек, анда ошондо туура болушу мүмкүн. Же болбосо азыркы айтканыбыздай бул масаилиха деген баягы дамир рисала дейишиз мүмкүн, же болбосо аны башка жака азыркы өдөөсүндө биибаратин вадиха, бир ачык ибаралар менен маирадил амсилат фи жамии масаилиха дегенде ошол рисалага болот экен бул жерде. Дамир. Түшүнүктүү? Рисалага алып барат экенбиз. Же болбосо бул жерде азыр муаннас кайтаргандыгы мухимматка алып барсак да болот. Түшүнүктүү? Мухимматка алып барсак да болот экен. Ошол азыркы мухимматун наху дегенде нахудун мухим болгон маселелер, ошол масаилил мухиммат деп ага кайтарсак да болот негизи. Мин гайри таарудун лил адиллати вал илал. Жана бул китепте бардык маселелерде баягы мисалдар алып келдик, бирок мин гайри таарудун лил адилла. Бирок далилдерди алып келбестен дейт. Түшүнүктүү? Жана иллаттарын, себептерин далил алып келбедик, жана аны себептерин да айтпадык. Себеби эмнеге ли алла юшаввиша зехнал мубтади дейт. Себеби илимге жаңы киришип жаткан студенттин, талиптин зенини ал биз азыр алып келген далилдер, эмнеге деген себептер башын айландырып койбосун дейт. Чүнкү ага бир ташвиш кылып койбосун, кыйын кылып койбосун. Кыйын кылып койбостук үчүн ага далилдерди дагы, себептерин дагы айтпастан жөнөкөй маселелерди, кайдаларды, эрежелерди түшүндүрүп кеттик дейт. Yani yushawwisha деп айтсак, зехна деп мансуб окуйбуз зехн. Yushawwasha деп мажхул кылып да окусак, yushawwasha зехнул мубтади десек да болот. Ошол мубтадидин зехни ошол азыргыдай ташвиш болуп, ага бир чалгып калбастык үчүн. Ан фахмил масаил, yani yushawwisha zehnal mubtadi эмнеден ан фахмил масаил, маселелер түшүнүүдөн. Себеби сизге бир маселени түшүнүшүңүз керек биринчи эле. Ошол жерде эмне маселе болуп жатат? Ошол маселени эрежени түшүнүшүңүз керек, эми ал жерде далилдер, башка дагы азыргыдай себептерин айта турган болсок, сиздин фахмыңыз ошол жака кетип, ошол менен алектенип калып, бул маселени түшүнбөй калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан бул мусаниф рахимахуллах бул жаңы илимге киришкен талиптарга маселени түшүнүштүктөн, аларды зээнини башка жака бура турган далилдерди жана иллаттарды алып келбестен азыргыдай bir açık sözdör menen bir muhtasar kitap жаздым дейт. Wa sammaytuhu bi hidayatin nahwi. Аны hidayatin nahwu деп атадым дейт. Çünkü hidayatin nahwi sammaytu hada al-mukhtasar, yani uşul muhtasar kitapta hidayatin nahwu деп атарыпты. Yani nahwudun hidayati деп.
Бул жерде хидаятун наху дегенде эмнеге бул жерде хидаятун нахви деп кетти десе, себеби баягы нахуда жолуну таппай жаткан адамдар бар. Туурабы азыр? Анын грамматикасы ачылбай, грамматикасын түшүнбөй жүргөн талиптер бул дагы адашкан адам сыяктуу болуп жатат да. Жолун таппай жүрсө хидаят эмне кылат? Аны адамды туура жолго салуу болот. Аллах Тааладан болот ал хидаят өзү. Аллах Тааланы хидаятка баштасын дейбиз. Бул жерде негизги баягы наху илиминде жолун таппай жүргөндөргө бул ал жолуну, туура жолду көрсөтө турган болсун. Бул дагы бир себеп болсун ошол жака. Туура нахуда туура жолун таап кетүүгө бир себеп болсун бул китеп деп хидаятун наху деп атадым дейт. Ражаан ошол хидаятун наху деп атагандыгына бир таълил алып келип жатат. Ражаан ай яхди Аллаху таала бихи талибин. Жана мен үмүт кылганым үчүн дейт. Неге буну хидаятун наху деп атадым десе, үмүт кылгандыгым үчүн Аллах Таала ошол бихи ошол китеп менен талибин, яни ошол жаңы илим баштагандарды бир хидаят кылсын. Туура жолго баштасын. Вараттабтуху аля муқаддиматин ва саласати aqsamin. Жана бул китепти азыр мухтасар китебини, хидаятун наху китепти муқаддима жана 3 кысымга бөлдүм дейт. Муқаддима, биринчи муқаддима болот экен, муқаддимага ошол киришүү болот экен, жана 3 бөлүккө бөлөт экен. Яни биринчи бөлүк исим жөнүндө болот, экинчиси фел болот, үчүнчүсү харф жөнүндө болот. Ау би тавфиқил маликил азизил аллам дейт. Яни ошол буну тартиптедим. Аллах Тааланын малик болгон, азиз болгон, галип болгон, азизден максат экен галип. Аны эч ким жеңе албай турган зат болгон Аллах Тааланын тавфиқи менен буну азыркы 3 бөлүккө бөлдүм дейт.